Биз азыр ушул 40 гектар отурулган жерге Кулпунайга келгенбиз. Аябай 40 гектар жер иштеп аткандан кийин мыкты адис деп ишенебиз да. Өзүңөрдүн суроолоруңарды жазып койгула. Мына гүлдөп атыптыр. Биякта тамчылатып сугарма система менен сугарылып атыптыр. Сугаруу маселесин чечиш үчүн ушундай чоң бассейн куруштур. 25-терине чейин ушул клубникабыз бышып, чоң база болот экен, дыйкандар чогулган база болот, консультация ала турган, ийгиликтерди ушул жерден жарата турган жай болот экен да. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Агролайф KG YouTube каналыбызда бүгүн тема Кулпунай, клубника, земляника деп да коюшат. Мына ушул боюнча сиздерге бир кичине маалымат берип кетели. Биз азыр Агролайф KG YouTube каналынын съемочный команда менен биз Кара Балта шаарына келдик. Бул жерде мынакей өзүңүздөр көрүп атканыңыздардай 40 гектар Кулпунай отурулуп турат да. Бул жерде эми ээлери айткан боюнча бул жаңы технологиялар менен, европейский стандарттар менен өстүрүлүп атыптыр. Бүгүн 12 апрель 2025 жыл, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушул жерге майдын 20-ларында да келебиз. Бүгүнкү чыгарылышыбыз маалымат аз болот. Бүгүн биз ушул сапар тартып Кара Балтага келип таанышып ээлери менен ушул өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп келели дедик да. Анткени бизде жана тааныштарыбыз бар, айтып калышты ушундай 40 гектар жерде Кара Балта шаарында мыкты адистер түр туугандар менен ушундай ийгиликке жетип атышыптыр деп көрүп келели дедик. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видеобуздун астына өзүңүздөрдүн суроолоруңарды жазып коюңуздар. Мына Кулпунай менен кызыккандар. Эмки чыгарылышта биз ушул өстүрүп аткан дыйкан менен таанышып, 40 гектар жерди өстүрүп аткан дыйкан сөзсүз түрдө сиздерге жакшы маалымат берет деп терек ишенем. Анткени бул адис биз мындай таанышканга да убактыбыз деле көп болгон жок. Бирок аябай 40 гектар жер иштеп аткандан кийин мыкты адис деп ишенебиз да. Ошондуктан өзүңөрдүн суроолоруңарды жазып койгула. Биз ушул суроолоруңарды бул Кулпунай майдын 20-ларында массага кирет экен. Түшүмүн берип баштайт экен да, аябай көп болуп. Буюрса мынакей гүлдөп аябай сонун болуптур. Ошондо ээсине өстүрүп аткан дыйканга суроолорду беребиз. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден сураныч комментарийлерден жаман комментарийлерди жазбастан өзүңөрдүн суроолоруңарды жазгыла. Мен билем, сөзсүз түрдө биздин Кыргызстан айыл чарбасы эми өнүгүп келатат. Мөмө жагы да эми өнүгүп келатат. Суроолор көп. Ошол суроолорду биз жооп алып калышыбыз керек. Агролайф KG YouTube канал дыйкандар үчүн иштеп келатат. Сиздерге көп маалымат болсун деп, ошондуктан мүмкүнчүлүк менен пайдаланып ушундай бир суроолоруңарды жазып койгула. Мына эми бул Кулпунай боюнча эмне десек, өзүбүздүн көргөнүңүздөр биякта аябай жакшы кылдаттык менен сонун отурулуп турат. Мына гүлдөп атыптыр. Жалбырактары жапжашыл болуп аябай сонун. Кудай буйрса түшүм жакшы берчилей деп мындай прогноз болуп атат. Пат пленка отурулуп турат. Ичинде тамчылатып сугарма системасы бар. Азыр дагы темеден көрсөтүп коебуз сиздерге. Магистральный трубаларды кантип башынан коюлганын. Андан тышкары ар жагыбызда чоң бассейн турат. Азыр ошол жакта да бир көрсөтүп кетебиз. Эми бул Кара Балта шаарын билесиздер. Биякта бир Ош тарапка кетип бараткан трассада кольцевойдон бурулуп келдик биз. Ар жагыбызда нефтеперерабатывающий завод турат. Бул жактан деле бир от чыгып атканы көрүнүп атса керек. Урматтуу мекендештер, урматтуу дыйкандар, Агролайф KG YouTube каналыбыздын биздин башкы өнөктөшүбүз, башкы демөөрчүбүз Агростайл компаниясынын ушундай бир жакшы агро каражаттарын сиздерге айтып кетели. Мынакей биз азыр ушул 40 гектар отурулган жерге Кулпунайга келгенбиз. Ушул жерде ушинтип ушундай каражаттарды Кулпунайга колдонуп келишет да. Бул эми испанский чоң агропромышленный компаниянын каражаттары, препараттары. Бул жерде антистресстер бар, НПК, тамыр өсүткөн, мисалы үчүн руткат. Буну отуруп аткан кезде тамырга берип койсоңуздар аябай бат көктөп кетишине аябай жакшы жардам берет экен. Түшүмдү көбөйтүп, чыгымдарды кыскартууну каалайсызбы? Өсүмдүктөр ооруп жатабы?
же болбосо тажрыйбалуу агрономдун кеңеши керекпи? Урматтуу дыйкандар, сиздерге Кыргызстанда 15 жылдык тажрыйбасы бар Agrostyle компаниясынын дүкөнүн сунуштайбыз. Бул дүкөндө инсектицид, гербицид, фунгицид, жер семиткичтер жана башка көптөгөн каражаттарды таба аласыздар. Agrostyle дыйкандардын ишенимдүү өнөктөшү. Биякта тамчылап суарма система менен суарылып атыптыр. Өзүңүздөр көрүп атсаңыздар, бул жерде магистральный трубалары турат, фильтри турат. Анан эгер жакшылап биякта карап келсек, бизде ушундай кранниктер бар экен. Жердин асты менен эле тамчылап суарма системасы менен суарып атышыптыр да. Результатын көрүп атасыздар, аябай сонун болуп көктөп тургандарын. Анан бул негизи тамчылап суарма системасы бизде өнүгөт. Ошондуктан бул боюнча дагы өзүңөрдүн суроолоруңарды берип кеткиле. Мен канча бир гектар канча кетет, расход боюнча дагы сөзсүз түрдө сурайбыз. Андан тышкары башка суроолор дагы. Кел Куба моларды дагы тартып койсоң мына. Моларды крупный план кылып. Көрүнүп атса элек да, могу жерден. Монтип, мындай мондай краниги бар экен, буларды ачып койсо керек да. Ушинтип ар бир катарга мындай кылып туруп, жыгач менен байлап, камыт менен бекитип коюп койгон экен да. Мынакей биягын көргүлө. Биягын көргүлө. Ушуну бүт бар эле мына кызыл болуп турганын көрүп атасыздар. Жалаң тамчылап суарма системаны сугарышыптыр да. Кайра оператордон суранып атам, мына тоолорду да мөңгүлөрүбүздү тартып бергиле деп, мынакей биздин жайгашкан жерибиз кандай кооз тоолорубуз бар. Ар жакта мына эгер көрүп атсаңыздар, могу забор тозулуп турган жердин бүт бар эле кулпунай. Эмки чыгарылышта дрон менен тартабыз, ошондо общий объем көрүнөт. Жүрөм бассейнге баралы. Бассейнди көрөлүчү. Ошо бассейн тети дөңдөрүнө чыгып дагы эгер өйдөрөк болуп көрүнөбү дейм да, жакшы. Ушундай 40 гектар кулпунайга сугаруу маселесин чечиш үчүн ушундай чоң бассейн курушуптур. Эми бул жанагындай чоң бочкаларды койбостон ушундай бассейн каражаты үнөмдөш үчүн ушундай бассейндер менен көп колдонуп аткандарды көп көрүп калам мен. Ошондуктан бул бассейн боюнча, суунун иштегени боюнча кандай сугарып атканын бүт ушуларды айтып беребиз силерге толук. Эми бул Кыргызстан үчүн жакшы чоң жаңылык болуп атат, чоң ийгилик болуп атат, бир ийгиликке бир чоң кадам болуп атат деп мен айтсам жарашат. Анткени деген өзгөчө биякта Кара Балта шаарынан бир сбыт маселеси дагы чечиле турган вопростор бар экен. Ошондуктан Кара Балтанын тургуну болсоңуздар, сиздер сөзсүз түрдө биздин каналга катталып коюңуздар. Анткени деген биз ушу майдын бир 25-лерине чейин ушул клубникабыз бышып, массага кирип аткан кезде ээси менен таанышып, сиздерге аябай көптөгөн маалыматтарды беребиз. Ар жакта көрүп атсаңыздар, мындай жатакана, чай пай ичкен жерлери бар экен. Бул жерде буюрса чоң база болот экен, дыйкандар чогулган база болот, консультация ала турган холодильниктер коюлат экен. Айтор бул бир ушу мөмө менен иштеген дыйкандардын бир өзү чогула турган жери, бир ийгиликтердин бир мындайча айтканда ийгиликтерди ушул жерден жарата турган жай болот экен да. Урматтуу көрүүчү, биз дагы кайталап кетейин. Биздин каналга катталып коюңуздар. Ушул эле 1 айдан кийин, 1,5 айдан кийин ушул жерге келип, сиздерге чоң дагы бир чыгарылыш кылабыз. Бул кезде уже бышкан клубникаларды сиздерге көрсөтөбүз.